Кабатыр болбоңуз. Кетирилген ар бир ката сиз үчүн өтө маанилүү, өтө пайдалуу киреше. Мен өзүм айткам, эми жаштарга, силерге айтып жатам. 20 жашка чейин жакшы окуучу болуңуз. Ишкерлик багыты боюнча бир аз тажрыйба алыңыз. 30га чыккыча бирөөнү эрсиңиз. Кичинекей бир фирмада иштеңиз. Негизи бир фирмада иш кылганды үйрөнөсүз. Сиз чоң бир машинанын бир мүчөсү болосуз. А эгер кичине фирмада иштесеңиз, сиз кумарлануу сезимин, тактап айтканда, кыялдарды үйрөнөсүз. Бир убакытта бир канча иштерди жасаганды үйрөнөсүз. Ошондуктан 30га чейин кайсы фирмада иштөө эмес, кайсы адамды ээрчиген маанилүү. Өтө маанилүү. Жакшы адам сизди башкача үйрөтөт. 30дан 40ка чейин уже башкача ойлонуп калышыңыз керек. Өзүңүзгө ишенип калышыңыз керек. Чындап ишкер болгуңуз келсе, 40 жаштан 50 жашка чейин жакшы кылган бүт нерсеңизди кылышыңыз керек. Ары бери секире бербеңиз, өтө кеч. Ийгиликке жетүү мүмкүн, бирок өлүмдүн пайызы дагы жогору болот. 40тан 50ге чейин ойлонуңуз. Жакшы кыла алган ишиңизге кантип бериле аласыз? 50дөн 60ка чейин жаштар үчүн иштеңиз. Себеби жаштар сизге караганда жакшыраак аткарышат. Аларга таяныңыз, инвестиция кылыңыз, бүт шарттарды бериңиз. Ал эми 60тан ашканда убакытты өзүңүзгө бөлүңүз. Искөлгө барып, чалкалап жатыңыз. Өзгөртүү үчүн өтө кеч. Мен жаштарга кеңешим 21 жашыңарда ката кетиргиле. Толтура ката кетиргиле. Кабатыр болбогула. Жыгылдың, турдуң. Жыгылдың, тур. Рахаттан 25 жаша жыргап жашай бер. Ишим окшошпой жатат деп кабатыр болбо. Джек Ма чыныгы аты жөнү Ма Юнь 1964 жылдын 10 сентябрь айында Кытай мамлекетинде төрөлгөн. Alibaba компаниясынын негиздөөчүсү. Forbes журналында сүрөтү коюлган биринчи кытайлык бизнесмен. Кытай мамлекетиндеги эң бай жана дүйнөнүн 18-орундагы миллиардерлердин бири. Анын кирешеси 35,8 миллиард долларды түзөт. Джек Ма чыныгы аты Ма Юнь музыканттын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Жаш кезинен англис тилин үйрөнгүсү келген. Велосипедин минип алып, чет өлкөлүктөр жашаган жадакананын алдына барып, алардын сүйлөшкөнүн тыңшачу. 1988 жылы колледжге окууга тапшырган. Ханжоундук мугалимдик кесибине тапшырып, гуманитардык бакалавр бөлүмүн аяктаган. Окууну аяктагандан соң чет тили сабагынан дагы мугалим болуп иштеп жүргөн. Ал убакта алган маянасы айына 12-15 долларды гана түзгөн. 1990 жылдары жумушка кирүү үчүн аябагандай көп аракет кылган. Дээрлик бардык жумушка иштөөгө макул эле. Бул жөнүндө мынтип эскерет. Мен университетти бүтүп, жумушка кирүү үчүн 30 жерге бардым. Биринде да кабыл алышпады. Мен милиция болуп иштегим келчү. Мага айтышты, сен жакшы адам эмес экенсиң деп. Мен керек болсо KFC'ге да ишке кирүүгө макул элем. KFC'ге жумушка барганымда 24 кишинин арасынан 23 жумушка кабыл алынып, мени жумушка кабыл алуудан баш тартышты. Дагы бир жерде 5 адамдын арасынан жалгыз мени жумушка алышкан жок. Ошондуктан мен көнүп калгам, бардык жерден баш тарткандан. Гарвард университетине 10 жолу экзамен тапшырдым. Мени кабыл алышкан жок. Мен билгем мени кабыл алышпастыгын. Бирок мен ошону көргүм келчү. Азыр алар мени окууга алышпагандыгына өкүнүшөт. 10 жолу ийгиликсиз болгондуктан мен өзүмө сөз бергем. Качан менде мүмкүнчүлүк болгондо мен ошол университетте сабак берем деп. Азыр мен ошол жакта жаштарга лекция окуйм. Ар бир кыялды ишке ашырууга болот. Эмне койгон максатыңа өзүң каалансаң сөзсүз түрдө жетесиң. Элдерге эч нерсе жакпайт. Качан мен өзүмдүн идеямды башкаларга айтканымда, баары сен болбогон нерсени ойлойт экенсиң деп жооп беришкен. Андыктан өзүңдү гана ук. Джек Манын карьерасы. 1990 жылы Ма аялы досу менен биргеликте ортодон 2000 доллардай акча чогултуп, интернет компаниясын ачууну ойлошот. Бирок бул убакка чейин компьютер, интернет дегени түшүнчө эмес.
Ал убакта интернетти колдонуу чоң кыйынчылыктарды жаратчу. Джек Ма буларды мынтип эскерет. Качан биринчи жолу интернетке уланганымда кубангандыгымдан досторумду чакырдым. Биз интернеттин жарым бети загрузка болуп ачылгыча 3 саат күткөнбүз. Ал арада ичкенбиз, телевизор көргөнбүз, карта ойногонбуз. Мен күнү бою күтүүгө даяр элем. Мен досторума далилдедим. Интернет чындыгында эле иштээрин. Джек Ма компаниясын ачкандан кийин компаниянын биринчи офиси өзүнүн квартирасы болгон. 3 жылдан соң фирманын жылдык кирешеси $800,000 түзгөн. Башында компаниянын аты бизче которгондо Сары баракча деп аталган. 1999 жылдан тартып Джек Ма 17 досу менен биргеликте Alibaba компаниясын негиздеген. 2000 жылдын башында эле $25 миллион инвестиция тартууга жетишкен. Ал убакта 17 жумушчу эмгектесе, бүгүнкү күндө Alibaba компаниясында 20 миңден ашуун жаш жумушчулар эмгек кылышат. Жана бул сайтты дүйнө жүзү боюнча 800 миллиондон ашуун адам колдонуп келет.